Пайғамбарлар баяны. Азірети Ильяс пайғамбар. Аға Аллах Тааланың саламы болсын. Теги жана жашаған жері. Азірети Ильяс алейхиссалам Азірети Харун пайғамбардың ұрпақтарынан шыққан. Исраил ұлдарына жіберілген пайғамбар елі. Азірети Муса пайғамбарға білдірілген диндин негіздерін елге айту үшін Алла Таала тарауынан милдеттендірілген. Азірети Муса пайғамбардан кейін Исраил ұлдарына жіберілген пайғамбарлардың бары Тоораттың өкімдерін ұмытқан, атқарбағандар үшін жіберілген. Исраил уулдары ошол мезгилде Шам айланасына таралған кичинекей өлкөлөрдө жашашкан. Анткени Азірети Юша бин Нун Шам аймагындагы өлкөлөргө өкүм жүргүзүп, Палестина чөлкөмүн колго алган соң Исраил уулдарына бөлүштүрүп берген. Азірети Ильяс алейхиссалам Баалбекте жашаган уруулардын ичинен чыккан. Алдагы эч шек күмөнсүз пайгамбарлардын катарында эле. Коому Исраил уулдары жолдон тайып, араларында бузукулук тополоң башталат. Тоораттагы Алла Тааланын буйруктарын унутуп, буттарга табынышат. Азірети Ильяс алейхиссалам пайгамбар болуп жиберилген учурда бал аттуу 8-10 метр чоңдуктагы бутка табынышчу. Азірети Ильяс алейхиссалам балдан баш тартып, бардык нерсени жараткан Аллага ибадат кылгыла деп насыят айтат. Азірети Ильяс өз коомуна кайрылып мындай деген: Алладан коркпойсуңарбы? Бал аттуу алтындан жасалган бутка сыйынып, силерден мурунку ата-бабаларыңардын да жаратуучусун таштайсыңарбы? Акыры аларды Алла Тааланын азабы менен коркутса да, анын сөзүнө кулак салбай, шаардан чыгарып жиберишет. Алла Таала алардан бардык нерсенин берекесин алып салат. Жан жаабай ачарчылык башталат. Малдары суу жоктугунан кырылып, жана башка ушул сыяктуу апааттар келе баштайт. Азірети Ильяс ошол каатчылык жылдары элди жашыруун ыйманга чакырат. Эл ичинде ачарчылык өкүм сүрүп турганда, ишенгендердин үйүнө Азірети Ильяс пайгамбардын мужизасы катары молчулук жана береке келет. Башкалар жерге аш таппай, эчак өлгөн жаныбарлардын тарпын тырмалап күн өткөрүп аткан учурда, ыйман келтиргендердин дасторконунда берекелүү тамак аш турган болот. Чынында Баалбектин өкүмдарынын казынасы толо эле. Бирок эл ичинде сатып алууга азык түлүк жок болчу. Натыйжада кырылып кетүүдөн чочуланган жөөттөр дароо акыйкатты таанып, Азірети Ильяс пайгамбарды издеп таап, кайрадан ыйман келтирип, жалгыз Аллага сыйынып алышат. Ошондо гана сыноо үчүн жиберилген апаат токтоп, баледен кутулушат. Азірети Ильяс пайгамбарга бизге дуа кыл, сен эмне айтсаң ошону аткарабыз деп убада беришет. Азірети Ильяс ачарчылык, кургакчылык сыяктуу катаалдыкты алуусун сурап Алла Таалага дуа кылат. Алла Таала анын дуасын кабыл кылып, ал шаар кайрадан берекелүү жерге айланат. Исраил уулдары бир канча убакытка чейин Азірети Ильяс пайгамбарга итаат кылышат. Бирок акыйкат жолдо көпкө чейин туруктуу боло алышкан эмес. Көп өтпөй кайрадан жакшылыкты унутуп, туура жолдон адашышат. Ушундан улам Азірети Ильяс пайгамбар Алла Тааланын уруксаты менен ал жерден кетип калат жана алар кайрадан жаман абалда калышат. Анан коому Азірети Ильясты жалганчы деп аташат. Ошентип алар тозок азабына дуушар болушат. Бирок Алланын пакиза пенделери гана азапка тушукпайт. Дүйнөдөн кайтышы. Азірети Ильяс алейхиссалам Баалбектен чыгары менен Алланын буйруктарын билдирүү үчүн бир айылга барат. Ал айылдагы инсандарга насыяттарын айтат, ыйман келтирүүгө үндөйт. Айылдагылар аны жактырып, дагы бир аз калуусун каалашат. Ал макул болуп, улгайган кемпирдин үйүндө мейман болот. Ал кемпирдин бир оорулуу баласы бар эле. Анын оорусуна эч шифа таба албай койгон болчу. Бечара кемпир оорулуу баласына бир шифа таап, бул дарттан куткаруусун суранат. Азірети Ильяс: кайгырбаңыз, шифа берүүчү Алла Таала дейт. Дарат алып, 2 рекет намаз окуп, дартка чалдыккан балага шифа берүүсү үчүн Алла Таалага дуа кылат. Алла Таала анын дуасын кабыл алып, оорулуу бала айыгып кетет. Ал баланын аты Алияса эле. Ал айыккандан кийин Азірети Ильяс пайгамбарга ыйман келтирет. Анын жанынан жылбай Тооратты окууну үйрөнөт. Алияса Азірети Ильяс дүйнөдөн кайткандан кийин Исраил уулдарына пайгамбар болуп жиберилет. Азірети Ильяс пайгамбарда Алла Тааланын сүйүктүү пенделеринен эле. Акыйкатта Алла Таала ал тууралуу биз кийинки урпактар арасында Ильяс тууралуу жакшы мактоолор, алкоолор калтырдык. Ильяска салам болсун. Албетте, биз жакшы иш кылуучуларды мына ушундай сыйлайбыз. Акыйкатта ал биздин момун пенделерибизден.
деп бұйырған. Пайғамбарлар баяны. Егерде видео жаққан болса, башқалар менен бөлішуні ұмытпаңыздар.